Токмок шаарындагы номер 2 орто мектеби, кыргыз тили, 4-класс. Сабакты берген мугалим Керимбаева Гүлжемила Шымралиевна. Сабактын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Сабактын максаты: окуучулар жаңы сөздөр менен алым жок, кызарып калыптыр, тыңшап көрөйүн, терең дем алыңыз, сасык тумоо деген сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат, сүйлөшүшөт. Коомдук жайларда өзүн алып жүрүү маданиятына көнүгө беришет. Өтүлгөн лексиканы, грамматикалык комментарийди маанисине жараша колдоно алат. Ролдордун аткаруу балдардын баарлашуу чөйрөсүн кеңейтет, кызматташтыкка иштөөгө үйрөтөт. Кышкы даярдык деген теманы дагы кайталап кетебиз. Азыр балдар болсо, силер менен биз өткөн темадагы сөздөрдү кайталап кетелик. Кашлял деген сөздү кантип айтабыз? Туура, жөтөлдү. Простудился деген суук тийип калыптыр. Чихнул, чүчкүрдү. Поднялась температура, эти ысыды. Пройденный, өтүлгөн. Самочувствие, алы жайы. Не испытывал трудностей, кыйналган жок. Эми болсо биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Мына, алым жок, у меня нет сил. Дем алыңыз, дышите. Кызарып калыптыр, покраснел. Сасык тумоо, грипп. Тыңшап көрөйүн, послушаю. Терең, глубоко. Ооруп калыптыр, заболел. Башым ооруп жатат, болит голова. Бул сөздөрдү тамагым ооруйт, болит горло. Бул сөздөрдү силер дагы бир сыйра кайталап хор менен айтып көргүлө. Азыр биз дептерди ачалык. Дептерди ачып, числону жазалык. Чын Куран айынын кайсы числосу? Туура. Класс иши. Жуманын кайсы күнү? Жазып койгула. Тема дарыгердин кабыл алуусунда. Даярсыңарбы? Эми экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул көнүгүүдөн биз сөз айкыштарды түзөбүз. Мисалы, терең дем алыңыз. Экинчи сөз айкыш: менин алым жок. Алма кызарып калыптыр. Кызарабы алма? Туура. Помидор кызарып калыптыр. Тамагы кызарып калыптыр. Или ооруп калыптыр деп айтса да болот. Сизди тыңшап көрөйүн. Баланы угуп көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сасык тумоо тийген.
Ушу көнүгүнү дептерге жазып алгыла. Эми болсо силер менен 3-чү көнүгүнү окуйлу. Бул көнүгүдө биз ролдошуп окушубуз керек. Дарыгердин кабыл алуусунда. Кечиресиз, кирсе болобу? Кириңиз, отуруңуз. Сизге эмне болду? Доктор, башым ооруп жатат, алым жок. Качандан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү. 2 күн болду. Тамагым ооруйт, чүчкүрөм, жөтөл да бар. Оозуңузду ачыңыз, тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен. 38 градус. Келиңиз, тыншып көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген. Дары жазып бересизби? Ооба, мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз. Төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келиңиз. Рахмат. Жакшы калыңыз. Балдар, биз бүгүн айынын деген мүчөсү менен да иштейбиз. Биз кыймыл аракетти билдирген сөздөргө айын деген мүчөнү кошолук. Кана, биринчи сүрөттө бала эмне кылып жатат? Мен төлөйүн деп акча төлөп жатат. Дүкөндөн бир нерсе алганго, ошон үчүн акчаны төлөп жатат. Мен төлөйүн деп. Мага мен келейин дейт. Мен үйгө келейин, анан кийин сага телефон чалам деп бирөөгө жооп берип атат. Келейин. Мүчөнү коштук. Мен машыгууга барайын дейт. Барайын. Туура. Мен окуйун деп китеп кармап калды. Силер дагы ошентип китепти окугула. Мен окуйун деп сабактан кол көтөрүп, шашып окуусу келип турат. Үй тапшырмасы. 132 беттеги 5-чи көнүгүүдөн силер кыймыл аракетти билдирген сөздөргө айын деген мүчөлөрдү кошосуңар. Мисалы, дарыларымды өз убагында ичейин. Сабак аякталды. Саламатта калгыла.